Роза Мурзашеванын тоң уулу 2014-жылы жеке ишин баштоо үчүн Финанс кредит банкынан 25% келишим менен $20.000 кредит алган. Ошол жылдары үй бүлө кредити ай сайын 45 000 сомдон 9 айга төлөгөн. Мурзашеванын уулу күтүүсүз ооруга чалдыгып каза болгон. Баласын түбөлүк жайга узаткан эне банктын төлөмүн берүүгө чамасы жок экенин айтат. Ошо баламан 2 бала калган. Ушу неберелерим карап отурам. Кредитте төг албай атабыз. Айла жоктон былтыртан бери сатууга коюлуп атат. Жанагыдай клиент барса эле юристтер кайра мага атырылып, клиентти дагы жок кылып атышат. Роза Айымдын айтымында банкка тийиштүү кредит убагында төлөнбөй иш сотко өткөн, бирок сотко чакыруу келген эмес дейт. Ал эми өздөрүн банк кызматкерлерибиз деп тааныштырган жарандар эскертүү берүү үчүн Роза Мурашеванын үйүнө 3 жылдан бери катташат экен. Талаптар аткарылбаса, кыш мезгилине карабастан үйдү бошотуу керектигин айтышты. Мүмкүнчүлүк берген тиешелүү мөөнөткө 3 жылга чейин. Эже хорошо, колуңуздан келишинче төлөң, канча сомдон төлөй аласыз деп. Ошону бергенде дагы эже төлөп атпайбы? Дагы кандай кылыш керек? Ал коммерческий банк мисалы үчүн депозитке салган акчаларды кайра кредитке берип ортодон тыйынга пайда алат. Биз азыр пайда албай эле минуска кирип, плюс кредит бергенибизге Нацбанкка тиешелүү чаралардын жоопкерчиликке тартылып отурабыз. Мындай абалда калган жарандар укук коргоочуларга дээрлик ай сайын жардам сурап кайрылышат. Көз карандысыз юристтердин айтымында жарандар үйүн күрөөгө коюп кредит алаарда банктардын шарттарын толук үйрөнүп чыгышпайт. Натыйжада өздөрү түшүнбөй пайызы өсүп, үйсүз көчөдө калышат. Мындай абалга туш болбоо үчүн эң биринчи кезекте финансылык сабаттуулукту өздөштүрүү керек дейт. Ал эми кредит берген банктар сотко чейин кардар менен болгон өз ара келишимдин негизинде үйдөн чыгаруу мүмкүнчүлүгүн кеңири колдонушат. Мындай шарттын бардыгын көпчүлүк кредит алган жарандар биле беришпейт. Күрөөгө койгон мүлктү алар ошо келишимдин негизинде эгерде алган карызды убагында төлөбөсөң үйдү өткөзүп алат алар. Өткөзүүгө макулмун деген келишимге кол койдуруп алат да. Бул баягы досудебный регулирование деп сотко чейин ошондой териштирүү, ошондой келишимге кол коет дагы. Натыйжасында баягы төлөй албай калса, ошол сотко жеткизбей туруп эле келишимди ошо бир тараптуу баягы келишимдин негизинде ал өздөрүнүн баягы өз менчик катары эсептеп туруп, анан кийин үйдөн чыгарууга берет, үйдү сатууга жанагы торгко коет, ушундай шарттар бар. Төлөөгө чамасы жетпей калган Роза Айымдын 2 уулу жана 1 кызы бар. Кызы турмушта, ал эми каза болгон уулунан бөлөк дагы бир уулу психикалык жактан жабыркап келет. Азыркы мезгилде ошо менин үйүмдө ушул кредиттен чыгып кеткенге оор акыбалдабыз. Иштеп таба албай атабыз ошого. Кайрымдуулук, аткай минерлерден кайрымдуулук сурайт элем, жардам беришин. Жардам берип койсоңуздар деп. Жыл башынан бери Ош шаарында үйүн күрөөгө коюп, банктардан кредит алып төлөй албай үйсүз калган жарандардын саны 100дөн ашкан. Ал эми соңку үмүтү катары биздин каналга кайрылган Роза Мурашева коомчулуктан жардам сурайт. Махпурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Бирим жаңылыктары.